негизи айымдар менен иштеген бир чети кызыктуу экен да. Өткөндө мен 23 февралда билеттерди ала бергем, жыргай бергем. Анан 8 мартка бүгүн мен кыйналып калдым. Себеби мен айымдар менен жалгыз эле иштейм да. Мага окшогон мырзалар негизи көп эле болуш керек экен ушул 8 мартта кыйналып калганчы. Мен бүгүн ломбардка телефонду таштадым, саатымды таштадым. Андан башка да таштайын десем бир да баалуу буюмум жок экен. Аялдардын маанайы көтөрүлүш үчүн биз эмнелерди гана кылбайбыз. Бүт баарына даярбыз да. Бул эми белектерди берейин, маанайын көтөрөйүн. Майрам менен куттап келейин, Окшош маникюр жасап Я сиздики бир аз. Кыздар майрамдар менен. Келе бул белекти берейин биринчи. Белекти берейин. Вау. Бул жерге. Рахмат. Рахмат, ичинде эмне бар? Аябай даярдаңансың го? Аракет кылдым. Бул гүл сага. Бул гүл сага. Ойногум окшош го мында. Аз болсо да бир аз көптөй көрүп калды, Чоң, рахмат. Белекти үйүңөргө көрүңүзпа. Анда эмесе биз жалпы аял затын куттуктайбыз, урматтуу апалар, эжелер, жеңелер, сиңдилер. Жөн эле аял заты деп айтып койбойсуң го. Макул, жалпы аял заты сиздерди жаз менен кошо кирип келген 8 март аялдардын эл аралык майрамы менен куттуктайбыз. Жөн эле куттуктабастан Супер ТВ каналы жалпы жамаатыбыз менен чоң программадагы концертти сиздерге тартуулайбыз. Майрамыңыздар менен. Программаны чыгарууга көмөк көрсөткөн Грэмми караоке барына ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жаз жыттанган айымдар, апалар, эжелер, карындаштар, сиздерди кирип келген майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Сиздер бар, жашоо жарык, сиздер бар, биздин жакабыз таза. Андыктан айымдар, майрамыңыздар кут болсун. Сиздерди куттуктап терең урматым менен Нурлан Насип. Бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Насип эже сизди негизи белектерди алганды, белекти аябай жакшы көрөт деп айтышат го. Анан ак жол жездебизден эмне белек күтүп атасыз бүгүндө? Ким айтат? Бүгүн өзгөчө күн 8 март эл аралык майрамы. Бул майрам биздин майрам. Себеби дегенде гүлдөй назик, суудай тунук, күчтүү айымдардын майрамы. Мырзалар ар дайым бизди багып, бизди коргоп жүрө бериңиздер. Себеби биз ага татыктуубуз. Аялдар үйдүн баркы экен, акылы бир аз. Аялдар үйдүн баркы экен, акылы бир аз тайкы экен. Бала эле төрөп бергени болбосо, балталап салчу калк экен. Көп жигиттер арман кылат экен да жаш өтүп кеткенден кийин мынтип. Каректен нуруң төгүлүп, кат-каттап санам бөлүнүп, кайгыга салдың кара көз. О, мен картайган кезде көрүнүп деп. Ошондой дайыма картайбай жүрүңүздөр. Дайыма аман болуңуздар. Урматтуу апалар, эжелер, жана сиңдилерим, жаркыраган жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушу жаркыраган жазда жаңы жашоо, жаңылануу, жаратылыштын жаңылануусу жана жаркыраган жаңы гүлдөр өсүп чыгат. Сиздерди жаркыраган ушул кирип келген жаз майрамы 8 март менен куттуктайбыз. Аял затына бериле турган бардык бакыттарга ээ болуңуздар. Ал эми ушу жаркыраган майрамда бардыгыңыздарга кучак-кучак гүл тартуулайм. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Рима кандайсың? Жакшы, кандайсың, салыктарыңыз? Баягыда интервьюга чакырдым. Ооба. Анан келинчегим экөөбүз ырдагансыз, мен да жакшы ырдагам. Анан меникин кезип коюпсуң дагы, келинчегимдикин коюп койсуң. Ошондо кандай мени көрө албаганлыгыңды? Бүгүн анда ошол үчүн концертке чакырдык да. Бүгүн бир эмес, эки ырдаңыз, анда эмесе чогуу кирелик, а? Урматтуу энелер, карындаштар, айымдар,
куттуу болсун 8 мартыңар. Көтөрүлүп маанайыңар жаркызын, ачылса дейм майрам күнү жарпыңар. Кирип келген барыңыздардын 8 март майрамыңыздар менен карындаштар, энелер, урматтуу жалпы айымзат, барыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктаймын. Урматым менен Мирлан Баеков. Программаны чыгарууга көмөк көрсөткөн Грэмми караоке барына ыраазычылык билдиребиз. Кыякты кээ бир айтат чертет деп, бул чертилбейт, бул тартат да. Тескерисинче аркага кармайсың, мындай кармайсың. Сол болсо мындай кармайбыз дагы. Бул дагы абдан аязатындай өтө назик аспап. Муну да абдан кылдаттык, менен ушундай назик кармап, назик колдор менен тартыш керек. Бирок ошол эле учурда күч дагы сөзсүз түрдө болуш керек. Күч менен тартпаса, мындан үн чыгаруу да өтө оор да. Кандай эмес? Аз дилин тартып көрөлү. Аз көрүп көрөйүн. Так. Мындай кармап атат. Ооба. Дай ылдыйраак. Мен азыр тиги жакка чакырып калышты. Мен барып ойноп келе калайын. Андан экөөбүз да улантабыз. Сулуулук менен жылуулук аязатында. Өмүрүбүздү тамшанткандагы, кубаттагандагы, кара казанды кайнаткандагы, ошондой эле өмүрүбүзгө көрүк бергенде бул аязаты. Андыктан бар болуңуздар. Барыңыздарды майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Назик алтын саамай кыздарыбыз. Маралдай керилген эжекелерибиз. Мээримдүү апаларыбыз, сиздерди чын жүрөктөн майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жүзүңүздөрдөгү буручтар жылмаюунун жана бактылуулуктун буручтары болсун. Сиздерди урматтоо менен биз Кыз Бурак тобу. Алмаз, эмне үйлөнбөй жүрөсүң сен? Мага ылайыктуу кыз табылбай атат да. Издеп жүрөм дагы деле. Ылайыктуу кыз деген кандай, сен мага айтып берчи, мен жазайын кагазга. Эми чач узун, кирпик узун. Эми кирпик эми азыр баарыныкы эле окшош, бирок ошону жуудуруп көрүш керек болуп атат да. Назик, акылдуу, ыймандуу, акыл эстүү, ушундай тың, жөнөкөй, бою узун, мейли кыска болсо деле боюнан эмес. Бирок эми ушундай аялзатына керектүү баардык сапатка ээ. Сакалы жок, муруту өспөгөн, мындай табигый өзүнүн сулуулугу бар, узун сөйкөлөрдү такпаган, корейский кино көп көрүп ыйлабаган, үйдө көп отурбаган, мен А десем А, Б десе Б деген ушундай кыз керек болот. Неге үйлөнбөй жүргөнүң түшүнүктүү. Уф, колум чарчап калды. Жаздын көркү сени менен башталат, жашоо жарык сен бар үчүн аялзат. Урматтуу биздин ак элечек апалар, ак жоолукчан эжелер, ак саамай
биздин сулуу кыздар, жалпы эле айымдар, жалпы эле аял заты, жалпыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Сиздер бар, биз барбыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Майрамыңыздар менен. Сахнада Кенже Көбөкова. Мени чакырып атабы? Ай, чын эле мен кеме? Кеттимин. Мени сыйлаган, менин жашомо мени сыйлаган жана урматтаган дагы бир эжекем кошулуп отурат. Кенже эже, сизге чоң рахмат. Мени окутуп, өз балаңыздай көргөнүңүздөргө, мага мугалим болуп, өзүңүздүн үйүңүзгө барып, балаңыздай көрүп, дагы бир келе жаткан майрамыңыз менен куттуктайм. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Жаныңыз рахмат. Мен да учурдан пайдаланып, жалпы аял затынын майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эми ушундай жүрөгүндө жылуу сөздөрүн айткан Байзаган эме чоң рахмат. Майрамыңыздар куттуу болсун, урматтуу айымдар. Үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун. Аял заты бар үйдүн шаңы жарыгы дейт, андай сиздер дагы ушундай ар дайым жарык маанай жарыктыкты чачып жүрө бериңиздер. Аял заты апаларыбыз, эжекелерибиз, сиңдилерибиз аман болсун. Биринчи кыска кылып эле пожелание алып, куттуктап алып, сырттан эле алып алабыз. Андан кийин андан Жок, байке. Уялбайсызбы? Эмне болду? Кыз көрсөңүз эле ушунча эле тигилип карап калат. Жеңебизге айтам. Эч ким көргөн жокпу? Басып жүрү, тартылабыз, басып. Урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, бардыңыздарды 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бирок айымдар үчүн бир гана 8 март бир эле күн майрам деп айтпаймын. Ар бир күн сиздердин майрамыңыздар. Мисалга дегенде, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи саламдан достору сахабалар келип сураптыр. Урматтуу пайгамбарым, биз кимди сыйласак эки дүйнөдө бактылуу болобуз десе, пайгамбарыбыз апаңды деген экен. Анда экинчи кимди сыйласак бактылуу болобуз деп аябай кызыгышкан суроосуна экинчи апаңды деген экен. Үчүнчү кимди сыйласак эки дүйнөдө бактылуу болобуз пайгамбарым десе, пайгамбарым үчүнчү апаңды сыйласаң бактылуу болосуң деген экен. Анан достору сахабалар, төртүнчү кимди сыйласак бактылуу болобуз деп айтса, анан төртүнчү атаңды деген экен. Урматтуу аталар, урматтуу жигиттер, сиздер капа болбоңуздар, төрт деле нормалдуу эмес дагы. Айтайын дегеним, жаратуучу бир Кудай ыйык болгон болсо, жаралгандардын ичинен эң ыйыгы бул апа экен. Аял заты, эне, эже, карындаштар сиздер экенсиздер. Демек, пайгамбарым дагы жакшы сөз айткан, бейиш эненин таманынын астында деп айткан. Кагылайын апалар, бейиши бар таманыңардан айланайын, ар кандай размердеги. Майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Алтынай, эсиңдеби деген ырыңыз азыркы учурда аябай элге сиңимдүү болуп, бүт баары сүйүп жаткан учурда, ошол чыгармада оригинал Кудай берген Кутуев агабыздын аткаруусунда аха деген жери бар эле да, укмушундай аха деп берилип укчубузда. Эмне үчүн ошону сиз ырдабай койгонсуз, кошпой койгонсуз? Эми бул жай вариантта аткарылып аткан үчүн ал шаңдуу эмес да. Ал агабыз шаңдуу аткарбады эле, ошон үчүн баягы элдерге шаң берейин деп аха дегенде кошсо керек. Ал мен жай вариант болгон үчүн менде кошулбай. Мүмкүн жай деле ырдап келтирип аха деп койсоңуз болот беле. Келиңиз эми жалпы көрүүчүлөргө ушул жерден Кудай берген агабыздын аткаруусундай кылып туруп аха дегенди кошуп туруп ырдап бериңизчи. Аяган сыппы карайсың, көзүмдөгү жашымды Азаматсыз. Балага
өмүр, үйүбүзгө кут, жан дүйнөбүзгө кубаныч тартуулаган апалар, көңүлү назик, эрки күчтүү, көңүлү шаттуу айымдар. Үй бүлөңүздөргө бакыт жана сүйүү каалайм. Майрамыбыз куттуу болсун. Ай 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 эзилли бүттүм, алтыным өзүңдү күттүм. Саламатсызбы? Супертуун концерти ушул жакта болот абы? Ооба, ушул жакта. Сиздин кечиккенизден эзилип бүттүм да өзүм эле ырдап коеюн дегем да. Мен кеч калдым окшойт да. Аял заты жаз гүлүндөй сулуусуң, жарык берип күн нурундай жылуусуң демекчи. Айымдар, келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Оорубаңыздар, бар болуңуздар. Сиздерди терең урматтап, Бекжан Темирхан.